Кыргыз аң сезими, кыргыз тиричилиги спортто күзгүдө болуп чагылдырылган. Ар бир кыргыз жигити ат жалында ойноп чоңойгондугу анын спортко болгон мамилесин жана тайманбастыгын көрсөтсө керек. Саламатсызбы кадырман көрөрман, Башат Чили долбоору кайрадан сиздер менен бул аптада көрүшүп турат. Бүгүнкү чыгарылышта улуттук спорт жана улуттук спортту жандандырууга салымын кошуп аткан инсандар тууралуу сөз кылабыз. Биз менен бирге болуп, бизден эч кайда алыстабаңыз. Бала кезден спортко жакын болчумун. Ошо айылда жүргөндө ар кандай оюндарды ойноп, оюндар көп болчу да. Кыргыздын чүкө ойночубуз сөзсүз түрдө. Андан сырткары жана бизде качма топтоп койчу, ошол оюн, футбол ойноп эле, анан көбүнчө күрөшчүбүз да, балдар мененчи. Айылдын четинде суубуз бар, ошонун астында көкчөп, ошол жака барып эле күрөшүп эле жатчыбыз да. Анан эми баягы ошо мен өзүм азыр ойлоп көрсөм, ошондон эле кичине спортко жакын экенмин да. Анан Каракол шаарында барып, Ысык областында Каракол шаары бар эмес, ошол жакта секцияга бардым. Классикалык күрөш деп койчу ал убакта. Азыр грек-рим күрөшү болуп калды. Ошол жака Матвеев Юрий Васильевич деген киши тренер бар болчу. Ошонун кол алдына барып, ошол жактан баягы грек-рим күрөшү менен машыгып калдык. Ошол грек-рим күрөшүнүн спорттун СССРдын спорттун чебери деген наамга жеттик. Андан сырткары баягы бүткүл союздук медалисттерде күрөшүп жүрдүк. Ошо анда эл аралык аренага көп эле чыккан жокпуз, бирок ушу Советтер Союзунда бүт баардык баягы республикаларга барып күрөшүп, ошол жактан мындай жакшы эле жетишкендиктерге жетиштик. Андан кийин ошо жетекчилик иштерге өтө баштадык. Биринчи спорт мектебинде директор болдум. Ал жактан баягы бир эле спорт түрү эмес, бир 3-4 спорттун түрү болуп калды. Кийин шаардык спорт комитетти жетектедик. Бул жактан ошондо спорт баардык түрү менен баягы киришкенге туура келди. Ошолордун баарын иштетип, ошондо улуттук спортко кичине көбүрөөк көңүл бура баштадым. Эмне дегенде бул биздин баягы кыргыз элибиздин кылымдан кылымга келаткан спорттук оюндар да. Анан ошолор баягы биздин өзүбүздүн каныбызда болгон үчүн бул жеңил алынып кетти да. Эми бул мурун баягы СССР убагынан бери калып калган ушу спартакиада деген сөз бар да. Спартакиада классикалык спорттун түрлөрүнөн деп да эсептелет. Анан кийин улуттук спорттор боюнча дагы спартакиада деп аталып жүрчү да. Ошол 6 жолу өткөрүлүптүр. Анан кийин быйыл мынакей биз мамлекет тарабынан чечим кабыл алып, биз уже спартакиада дебей, муну Манас оюндары деп атадык. Бул жака спорттун 10 түрү кирди. Күрөш, тогуз коргол, ордо, кызгумай, тыйын эңмей, эрең иш, жорго, кунан, аламан, көкбөрү оюндары, мунун баары ошо биздин Манас оюндарынын программасына кирет. Мен бул тогуз коргол оюнду ушу улуттук университетке студент болуп келгенден баштап үйрөнгөм. Биринчи курста бул дене тарбия сабагында как эмес кружок сыяктуу катышкам. Ошондон баштап бул оюндун логикалык ой жүгүртүүлүгү, келечеги аябай кең экенин өзүм түшүнүп, анан ошондон ары барып отуруп 2 жылдын ичинде мастерликти аткардым ушу тогуз коргол оюнунан. Андан кийин ушул окууну бүткөндөн кийин ушул улуттук университетте мугалим болуп ушу тогуз корголдон сабак берип калып калгам.
Азыркы күндө аябай тогуз корголду үйрөтүү кичине жеңил болуп калды. Анткени ушу мен жаңы бүткөн убактарда эч кандай материалдар жок болчу, китептер аз болчу, мондай такталар дагы бизде жетишчү эмес да. Азыр көбүнчө көңүл бурулуп атат. Өкмөт тарабынан көңүл буруп атат, спорт комитеттер тарабынан. Анын үстүнө 2 жыл болду ушу улуттук мектеп ачылган. Андан кийин улуттук борбор ачылды, 1 жыл болду. Ошентип улуттук оюндарга азыркы күндө көбүрөөк көңүл бурулуп атканына байланыштуу ушу үйрөтүү, башка оюнчуларды ушул оюнга тартуу аябай жакшы жетишкендиктерде жакшы болуп калды деп айтсак болот да. Ал эми тарыхына кайрылсак, ушу тарыхында биз 4000 жыл мурунку илгерки бул ата-бабалардын оюну деп келишет да. Кыргыздын оюну, ушу түрк элдин оюну деп айтабыз. Бизде бар. Түркияда ойношот экен, Казакстанда ойнойт, бирок баягы эрежелери бир, оюнду ойногон максаттары бир, бирок аталыштары ар башка түрдө болуп атат да азыркы күндө. Азияга барыш үчүн биз жакында Спартакиада болду, Кыргызстанда эң күчтүү турнир деп коет, Манас оюндары депчи, уккан чыгарсыздар. Ошо Манасияданын алкагында биз ушу бүт жаш өзгөчөлүктөр менен кичинекей балдарды тандадык да. Тандап алып туруп ошолордун арасында ким күчтүү деп. Негизинен эки кыз, 2 бала барат да, бир жаштан. 12 жашка чейинкилер, анан 19 жашка чейинкилер, анан 19 жаштан жогору деп бөлүнөт да 3 эмеге. Ошонун ичинен тандап отуруп азыркы күндө 36 киши жолдомо алышты, лицензия утуп алышты да. Мен 12 жашыман баштап үйрөнүп баштагам. Бул оюнду мен Кара Балта шаарынын 12-чи орто мектебинде Шакирбаев Байман агай үйрөткөн. Бул оюнга эң биринчиден мен классташтарым ойноп баштаган. Алар киргизип, мага дагы абдан кызыктуу болгондуктан 4-чү классыман баштап ойноп келем. Буга чейин мен 3 жолу Кыргыз Республикасынын чемпиону болгом. 2 жолу международный турнирлерде орундарды алып келгем. Мунусунда быйыл Чехиядан дүйнөлүк олимпиада өттү. Буга 5 мамлекеттен катышты. Булар болсо Чехия, Словакия, Казакстан, Кыргызстан жана Америка Кошмо Штаты. Сиз биринчи место. Мен дүйнөлүк олимпиаданы утканда бул чоң эле нерселерди жетишкендей болот экенсиң. Мен эң биринчи бул тогуз коргоо оюнун мектеп чагынан эле баштагам. Тактап айтканда 3-чү класс кезимде эң биринчи байкем ойноп баштаган. Анан бара мага да кандайдыр бир кызык болду да, байкем ар кайсы мелдештерден кандайдыр бир белектерди утуп келди. Анан мен дагы кой деп мен дагы үйрөнө баштадым. 3-чү классында 1-2 ай үйрөнгөндөн соң эле барып мелдешке катышып 1-чи орун алдым. Анан ошондон кийин гана кызыгып, дагы алдыда чоң максаттар менен ойной баштагам. Эми азыр дагы ойноп келе жатам. Негизинен эң башында бул тогуз коргоо разрядка КМС мастер спорт алат. Башында разряд болуп жүрдүм, анан бара КМС болуп, эми жакында эле мастер спорттан алдым. Жакында 1-чи орунду Бишкек шаары алып, анан ошонун эсебинде мен да мастер спорттан алып ошо жетиштим. Көкбөрү Кыргыз улуттук оюндарынын эң кызыктуусу. Эл арасында эрендердин эр оюну деп аталып, эр жүрөк шамдагай оюнчу жигиттер сүлүктөй туйлап, чагылгандай ойт берген ат үстүндө чаап келатып, жерден улакты эңип алып, тай казанга таштаганча нечендеген тоскоолдуктарды багындырып, көрүүчүлөрдүн канын кызытып, эстен кеткис көзөрмендерди тартуулайт. Ошон үчүн улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов ушундай эрендердин эр оюнун мурас кылып калтырган ата-бабаларыбызга колдугум бар деген экен. Мен өзüm 1987 жылы төрөлгөм. Өзüm көкбөрүгө кызыккам. Көкбөрү оюну бул тойлордо көбүнчө ошондой эле ойнолуп келген илгери. Бул
ата бабадан калган оюн. Ошо илгери аталарыбыз ойноп келген экен. Анан 98-жылдан баштап бул оюнду ушу Кыргыздын спорт эмесине киргизилген улуттук оюн болуп. 98-жылдан баштап бул правилалар түзүлгөн оюнга шарттар түзүп беришти. Ушу оюн ушундан Бишкекте ошо ойдон ойнолуп уже ар кайсы жерлерге таралып уже ойнолду. Казан деп коет бул. Атайын өзүнүн правиласын чыгарып казан кылып чыгарышкан да. Оюндар болуп атат. Бул мен ойногонум 2004-жылдан баштап командалык оюнга кире баштадым. Бул 2004-төн көбүнчө клубный оюндар болот бул Кыргызстанда. Ошо клубный оюндарды ойноп 2006-жылы ошо эмеге Кубок президентага жетишкенбиз. Ошондон баштап 2010-го чейин ошо президенттик кубокторду алдык. Ар кайсы оюндар болду, турнирлер болду. Ошолордун баарын утушта болдук. Кыргызстан менен ойноп жүрүп, бөлөк өлкөгө барып келдик. Жакын арада Азия болду, Казакстанда өттү, Астанада. Ошол жака барып ойнодук. Экинчи орунга болуп калдык. Ал жерде бөлөк өлкөдөн келишти, 8-9 өлкө келди, ошол жерде оюн болду. Бул Казакстан менен Кыргызстанда бул көкбөрү кичине өөрчүгөн да. Фамилиям Бөрөбаев, атым Кабыл. Азыркы маалда ушу алыш күрөшүнүн башкы машыктыруучу болуп иштеп жүрөм. Өзүм ушу жаш кезимден ушул күрөшкө күрөшүп, ушул күрөштөн ийгиликтерге жетишип дегендей. Чоң балбандар менен кошо бир командада тренировка кылып, көптөгөн моундай мелдештерге катышып жүрүп барам. 600 жыл катылып жаткан күрөш чыкты. Дүйнөлүк аренага деп интернет булактарында жүрөт. Ошонусу бизди сүйүндүрөт. Анан бул кийинки кандай болуп жаралып калганы бул Раматылык Байман Эркинбаев деген биздин коомдук ишмер, бүткүл элдик сүйөмөнчүлүгүнө ээ болгон спортсмен болчу. Ушул киши ушул күрөштү алып чыкты. 2002-жылы дүйнөлүк аренага киргизип, ошол чоң деңгээлде Ошто биринчи чемпионат мира деп өткөрдү, бүт мамлекеттерден келип ушул жерде өттү. Ошондон бери бул келатат. Байман Эркинбаев Раматылык өтүп кетти. Андан кийин мына биздин дагы бир ишкерибиз Алмамбет Анапиев деген жигитибиз азыр колго алып туруп, ушул дүйнөлүк аренада ошол кишинин аракети менен дүйнөлүк аренада мына чоң жетишкендиктерге жетишип, алдыга карап кетип атат. Всемирный игры боевых искусств деген мелдеш болду дүйнө жүзү боюнча. 100дөн ашык мамлекет катышты. Ошол жерде мен абсолюттук вестен 90 килограммдан жогорку вестен бир спортсмен алып барганмын, Нурбек Аканов деген. Бул эми Нурбек Аканов өзү дүйнөнүн көпчүлүк чемпиону, универсиаданын чемпиону. Ошол жерде абсолюттук вестен алтын медалды чоң жеңиш менен келдик. Yes, beautiful though. That should be 6 points. The curve may have the gold medal here. And he does. Алыш, Барбан апай сак алыш. Алышта жүргөнүмө 15 жыл болду. 15 жылдан бери тренировка кылам. Ушул мурда
мектепте окуп жүргөндө бир нече жолу Кыргызияны уткам. Андан кийин уже республиканский деңгээлге чыккандан кийин, международный деңгээлге чыккандан кийин уже международный турнирде 3 жолу уттум. Азияны 3 жолу уттум. Чемпионат мираны 2008, анан 2012 уттум 2 жолу. 2013 уттум. 2013-жылы мына Семирдин университетинде Казанда болуп өткөн немеде биринчи месттен алдым. Андан кийин Польшада Барбана Пайса халыштан чемпионат мира өттү. Аданда бирди алып келдим. Жакында мына немеде Питерде Семирдин игр болду. Айырда дагы биринчи месттен алдым. Ошол өзүбүздүн Кыргызстанда ошол 40 жакты машина уткам күрөштөрдөн. Мен өзүм Жалал Абад областынан болом. Жалал Абад областынан Сулак районунан Карадария айылынан. Өзүбүздүн айылдарда күрөшүп жүрүп, өзүм бир тууган Чыңгыз Аканов деген акам өзүм тренерим. Андан чоңу Чыңгыз Аканов, Сапар Аканов бир тууган акам, ал 3 жолу Азияны уткан да. Бир жолу мирди уткан. Чыңгыз деген акам 5 жолу чемпионат мирди уткан да. Ошолордун артынан ошолор себепкер болуп, ата-энем мага возможность түзүп берип, залга барганга ошол ата-энем түрткү болгон да. Ийгилигимдин сыры бул биздин Манас атабыздын арбайы колдойт. Биринчи Алла колдойт. Бул биздин национальный видов спортубуз болуп атпайбы? Ошондуктан биздин кыргыздар результат берип атат да Барбана Пайса калыштанчы. А если вольный барбадан болгон болсо, вольниктерди ошол ирандыктардын барбасы да. Ирандыктар жакшы результат берет. Ар ким өзүнүн барбасынан лучше результаттарды берет да. Мен ошо утканымда биринчи ошо флаг көтөрүлүп, Кыргызстандын кийимин ырдалып атканда мен Кыргызстанды эстейм. Кыргызстаныбызды ушинтип кичине болсо дагы өзүбүздүн салымыбызды кошуп, Кыргызстаныбызды жаман жактарынан эмес, жакшы жактарынан таанытып атканыбызга сыймыктанабыз. Кыргызстанга ошол кичине болсо дагы алдыга башка мамлекеттер, таанылган мамлекеттерге таанытып, кичине болсо дагы ошо салымыбызды кошуп атабыз. Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан баардыгы биригип өтүп атат. Бул жерде азыр жаштар жапа турганда массовый бул күрөшкө өтүп атышат да. Бул бизди сүйүндүрөт. Себеби дегенде азыр мына башка мамлекеттерге барганда өздөрү таң калып атат. Бул күрөш биздин балдар күрөшкөндө бул каяктан развивать этип атасыңар деп. Бул деген биздин кылымдан бери күрөшүп келе атат да, ошон үчүн развивать этип атат. Бүт эле мамлекеттерде бул кур күрөш бар экен. Ошол алыштын падегидей алыш күрөшөт башка мамлекеттин ушул күрөштүн улуттук күрөштөрү деп айтылды да ушул жерде. Ошол биздин сүйүнгөнүбүз ошол болду. Алыш азыр дүйнөлүк аренада биринчи орунда турат ушул кур күрөш боюнча. Манас оюндарына кирген улуттук тарыхыбызды эске салган көнөргүс баалуулугубуз болгон улуттук оюндарды жандандырган инсандар тууралуу жана улуттук оюндар тууралуу бүгүн Башат Чили долбоорунда сиз менен бирге сөз кылдык. Башат Чили долбоору ушун менен бул аптада сиз менен коштошот. Келерки аптада көрүшкөнчө сак саламатта туруңуз.